элдердин баары акча төлөп кирип атат, мына концерттер болуп атат, гастроль, Европаны түрөө кыдырып келдик. А бирок ошонун акчасы каяка кетип атат? Өкмөт каякты карап атат? Башка стендаперлер там биздин хоббибиз, анан кийин биз чисто выступать этсек эле болду деп жүрөт. А мен айтпайм, мен каршыкырмын. Мен ак менен караны айырмалап калган уже артистмин ужечи. Мен сурайм, кайда кетип атат анын акчасы депчи. Биз кыргыз стендап, кыргыз юмору өнүксүн, ура деп жүрөбүз. А мыкынын айылда кең сууда фундаменти коюлуп атат. Да. Биз кыргыз юмору алга деп жүрөбүз. А мыкы үйүндө фисташки жеп отурат, кымбат. Орехтерди жеп атат да. Бүгүн концерт болуп атат го? Канча адам келди бүгүн? Бир 350, бир 400 адам отурасыздар ушул жердечи. Билеттер 1000 сомдон да. Мыкы бир жумадан кийин свадьба берген тат, прикиньте. Философия ушул жерде да. Мына поддержка ретинде болуп атат могу концертчи. Эсептеп чыктым мен жаначы, артта отуруп алып. Бүгүн примерно 2 жылкынын акчасы чыгып атат. Мыкы тойго эч качан жылкы сойбойм деп атат да, бирокчу. 3-чү тамакка просто эле мороженое таратып коюн деп атат. Куликовскийдин мороженесин берип коюн деп атат да. Карасаңар, даже Куликовскийди мага айттырып атат, реклама кыл депчи. Карасаңар, Куликовский өзүмө чыкса мен канча акча алмакмын аларданчы мисалы. Муну алып койгон мыкы уже. Вот кустуризация мыкыга керек. Кыргызы!